Жалал Абад облысынын Нокен районунда Достук айыл аймагында 300 гектар жаңы жерлерди өстүрүү иштери кызуу жүрүп жатат. Достук айыл аймагын өнүктүрүү программасында ички жолдорду оңдоо, айылдарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу негизги багыттардын бири. Достукта Ихсан Хайрия коомдук кайрымдуулук фонду жалпы сметалык баасы 42 миллион сомдук 6 долбоор боюнча жакында курулуш иштерин баштады. Жалпыга маалым, жакында эле болуп өткөн мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлигинин башчыларынын республикалык кеңешмесинде Кыргыз Республикасынын президенти 2026 жылга чейин Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасы кабыл алынганын, анда айыл чарба тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүп, бир катар иш багыттарды аткаруу алдыда турганын баса белгилеп өттү. Агроконцепцияга ылайык жаңы жерлерди өстүрүү, ирригация маселелерин жөнгө салуу менен элет калкынын экономикасын көтөрүү башкы талаптардын бири эле. Бул багытта бүгүн биз кеп кылмакчы болгон Нокен районундагы Достук айыл өкмөтү пайдасы бош жаткан 300 гектар кайракы жерлерди өздөштүрүп, аны бак чарбасына айландыруу иштерин башташкан. Ушул проект менен ушул жерди өздөштүрүп, бак тегип, анан кийин айыл өкмөттүн дыйкандарына ушуну бир жумуш орун менен камсыз кылуу максатында, анан баягы жакыр үй бүлөлөргө дагы жер берип атабыз. Ушул жерден аларды жакырчылыктан чыгаруу үчүн бир 50 гектар жерди бөлүп берип атабыз. Анан кийин элдерди иш менен камсыз кылуу үчүн 300 гектар жер өзү бар жалпысы. Ошону бөлүп бергенде 1 гектардан берсек 300 үй бүлө ошондо жумуш менен камсыз болот. Долбоор несебен азыр 2 километр жерге насос менен суу тартып чыгардык. Анан кийин кырга мына өзүңүздөр көргөндөй мындай резервуарларды курдук. Азыр ушундай резервуардан адырдын үстүндө 4 бар. Эң чоңу ушул азыр 400 кубтук резервуар, анан мындан нары дагы 3 бар. Ушул резервуарлар ушул жерди суу менен камсыз кылат. Бүгүнкү күндө суу чыкты, акырына чейин курулуп, азыр эң акыркы резервуарды куруп атабыз. Мындан тышкары азыр ушул 300 гектар жерди коргондоп, сым менен тосуп атабыз. Андан тышкары ошол проектке техникалар келген 3 миллион сомдук. Ошонун бардык органдары бар. Көчөттүн ордун каза турган, бакка дары чача турган химический обработкаларды кылат да. Андан тышкары бактын ичин айдай турган ошо бардык органдары бар. Муниципалдык тогойлорду башкаруу, анын абалын жакшыртуу максатын көздөгөн экологиялык бул долбоорду Дүйнөлүк банк каржылап, Достук айыл аймагына 25 миллион сом каражат бөлүнгөн. Биз жерди бөлүп бергенден кийин көчөттөрүн, анан ошол тамчылатып сугаруунун шлангаларын ошо тиги жердин ээлери өздөрү каражаты менен алышат. Бул эми ынтымак жашыл чарба ишканасы болуп калдыбы эми кандай? Бул азыр Достук айыл өкмөтүнүн ичинде ынтымак жашыл чарба деген ушундай муниципалдык ишкана түзүлдү. Ошол ишканага карайт бул жер. Жер айтыс айткандай, ынтымак жашыл чарбасы муниципалдык ишканасы түптөлсө, өздөштүрүлгөн жерлер элге бөлүнүп берилип, жаз алды мөмө бактарда отургузуу иштери башталмакчы. Демек, келечегин ойлосоң бак тиктегендей, Достук айыл аймагындагы калктын үй бүлөлүк кирешесине кошумча киреше берүүчү дагы бир чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Жогоруда аталган республикалык кеңешмеде жергиликтүү өз алдынча башкаруу жетекчилеринин алдына айыл калкынын маданий турмуш деңгээлин көтөрүү, ички жолдорду оңдоо, айылдарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү тапсырмалары коюлду. Бул жумуштар биз кеп кылган Достук айыл өкмөтүндө эбактан эле мыкты жүрүп жатканын белгилей кетсек болот. Тургундардын кайрылуусу менен айыл өкмөтүбүздө долбоор башталган. Айылыбыздын ички көчөлөрүн жакшыртуу, калкка жакшы шарт түзүп берүү, жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында бир канча буга чейин дагы айыл өкмөтүнүн демилгеси менен көчөлөр калыбына келтирилип, жашылдандырып, ал көчөлөргө асфальт бастырылып келатат. Мына быйылкы жылдын эсебинен 3 көчө, Фрунзе көчөсү жана Жаштык, Рыскулов көчөлөрүнө жалпысы болуп 3 километр асфальт басылды. Андан бөлөк кошумча
жолдун эки чекелерине лотоктор куюлуп, арча көчөттөрү эгилип, жашылдандырууга толук киргизилди. Азыр биз ошол Шамалдыс айылынын Шутов көчөсүндө турабыз. Бул көчөнү дагы ушул көчөнүн тургундарына жакшы шарт түзүп берүү максатында көчөнү көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана асфальт басуу долбоору боюнча иш алып барып атабыз. Бул жерде ушул көчөнүн тургундары менен сүйлөшүп, советтешип, мыйзамсыз чыгып кеткен курулуштарды эч кандай талаш тартышсыз өздөрүнүн макулдугу менен бузуп, өздөрүнүн мыйзамдуу жерине киришип атат. Киргенден кийин бүгүнкү күндө бул көчөнүн асфальты мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыя берилген. Жакынкы күндөрү өзүнүн процедуралары толук бүтсө, аба ырайынын шартына карап, быйылкы жылдын эсебинен бул көчөнү дагы асфальттап жетишебиз. Ошондой эле жазгы учурунда кийинки жылдын жаз айынан баштап жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин баштайбыз бул көчөдө. Алтынбек мырза айткандай, мындан 4-5 жыл илгери эле Шамалдыс айыл, Достук сыяктуу айылдардагы тамтыгы чыккан ички жолдор бүгүн асфальт болуп, айыл ажарын ачып турат. Ал эми айылдарды жашылдандыруу, көрктөндүрүү иш-чараларыча. Айыл көркү өз көркүң демекчи, биз мына жолдорду жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында жылына 1 миллион сом бөлүнөт. Айылдык кеңештин депутаттары тарабынан өкмөттүн демилгеси менен быйылкы жылга Кудай кааласа мына гүл төбөктөрдү орноттук. Жашылдандыруулар болуп атат. Элдерди ушу жакшы көчөлөрдө басыш үчүн, жакшы дем күч бериш үчүн ушу көрктөндүрүү максатында иштерди алып барып атабыз. Ар бир үйгө берилген өзүнө, өздөрү карап, өздөрү өстүрүү максатында, өздөрүбүз өстүрөбүз, өзүбүз карайбыз деген тилекте булар өздөрү азыр карашат. Быйылдан кийин Кудай кааласа бүтпөгөн көчөлөрдү асфальттап, жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө өтөбүз. Бул иш-чара токтобойт. Айыл жергес үчүн өзгөчө жаңылык болгон мындай гүл бакчаларды ири шаарлардан гана көрбөсөң, район борборлорунан да көрүү кыйын. Айыл көркү өз көркүң деп айыл кеңеш төрагасы айткандай, көргөндүн көз жоосун алган айыл ажары сырттан келген адамдарды суктандырбай койбойт. Айылдыктарга эстетикалык наракат тартуулабастан соңку кездерде Достук айыл аймагында спорт тармагына да өзгөчө көңүл бурула баштаган. Бүгүнкү күндө жаштардын убактысын үнөмдөө, жаштарга жакшы шарт түзүп берүү, аларды жакшы жолго баштоо, калкка кызмат көрсөтүү. Негизинен бүгүнкү күндө мамлекетибиз, президентибиз өзү да колдоп атат. Элет жериндеги калкка кызмат көрсөтүү, спорт деңгээлин өнүктүрүү, спортко болгон кандамдарды таштоо максатында. Бүгүнкү күндө азыр турган объектибиз бул мурда бош жаткан, пайдаланылбай калган объектилерден бири болгон. Бүгүнкү күндө бул объектини атайын түрткү берүүчү гранттан 3 миллион, ал эми жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом каржыланып, объект толугу менен бүгүн капиталдык ремонттон өткөрүлүп бүттү. Азыр объекттин ичи менен тааныштыра турган болсом, бул объектте келечекте фитнес-клуб болот. Бул атайын машыктыруучу зал. Бунун коверлору дагы атайын ошол фитнес-клубка ылайыкташтырылып коюлган. Ал эми спортчулар машыккандан кийинки жуунучу жана кийинүүчү бөлүмдөр болуп, жуунучу бөлмөлөрү толугу менен бүгүнкү күнгө заманбап толугу менен шарттар түзүлгөн. Ошондой эле кийинип, чечинип, ушу бөлмөлөрү дагы толугу менен бүткөн. Буюрса, азыр объектибиз толугу менен иштөөгө даяр. Келерки жылдын бюджетинен атайын эмеректерди сатып алсак, буюрса эмдиги жылдын март айларына иштөөгө тапшырабыз.
Айыл аймағын өнүктүрөм жетекчи инвестиция тартууга маш болбосо, жергиликтүү бюджеттен 20 миллион сом каражаты менен калк көйгөйүндө социалдык курч көйгөйлөрдү чечүү кыйын. Жыл сайын 100 миллион сомдон ашык ички тышкы инвестиция тарткан Достук айыл өкмөтү бул жылы да бир нече инвестициялар менен иштеп жатат. Биз бул жерге жалпысынан 144 орунду мектептин долбоорун баштаган турабыз. Буюрса демеушүлөр Бириккен Араб мамлекетинин Мухаммед бин Рашид фондунан каржыланган. Кыргызстандагы аткаруучулар Ихсан Хайрия коомдук кайрымдуулук фонду. Буюрса азыр котловандарын каздык, капсуланы баштаган алдында турабыз. Бул ушул мектептин схемасы 6 класс болот, жалпысынан 144 орунду. Буюрса ушул фондогудай Жакшы. Биз окуттуу мектептерден болуп ушул жерге эл башкарган, журт башкарган инсандар чыкса биздин. Кызыл Тоо айылынан соң дал ушундай эле 144 орунду кошумча мектеп Шамалсай айылында да Ихсан Хайрия коомдук кайрымдуулук фонд тарабынан экинчи долбоор болуп башталып жатат. Бүгүн биздин элибиз өсүп атат. Элибиз өсүп, окуучуларыбыз көбөйүп атат. Эң негизги маселе бул биздин ушул келечек муундарыбызды тарбиялашыбыз керек. Мамлекетти алдына жылдырабыз, өнүккөн мамлекет кылабыз деген болсо, биз ушул жаш окуучуларыбызды жакшы тарбия беришибиз керек. Шарт түзүп беришибиз керек. Шарт болсо, анан кызыгып окуйт. Ошон үчүн бүгүн өтө чоң иш болуп атат. Бул 144 орунду мектеп деген да бул чоң иш. Ошон үчүн ушул жерден Кудай буйрса эл башкарган, журт башкарган эр азаматтарыбыз чыксын, кыздарыбыз чыксын. Бисмилlah. Keçende prezidentimiz büt жергиликтүү өзчө башкаруу органдарını жыйнап, уларга тапшырмаларды берди, кандай милдеттерди аткарды. Мамлекет мага міне берди дебестен мен мамлекет үчүн эмне кылдым деген суроога бир жооп бере турган иш кылышлыгыбызды президентибиз бизден талап кылды. Мана ошого жооп катары мана бизде айыл өкмөтү да, биздин айыл өкмөтүнүн ушу депутаттары, şu yerde aksakallarını şu demilgesi menен, mana Kudaya şükür mektebimiz bitti. Mana emi mana yerden koşumça dağı şu mektepke koşumça bolsun. Baldarga jakşı olsun. Mugallimlerge bir условия түзүп берелик деп koşumça dağı bir mektep düşüp atat. Her bir jetekçi öz yerinde çeçiş gerek bu meseleni. Ahır şu yerde el var, jurt var. Şu yerde özlerinin fondu var. Kişinege bir iş bolsa prezidentke çurkaş, borborga çurkaşlı toktatish gerek. Abdan jakşı oldu. Mana şunday kadrlar kelişini kaalayman men. 12 mingge çukol kal yaşagan Dostuk айыл аймагында Кочкорот аймактык ооруканасынын структуралык бөлүм болгон менен өткөн жылкы да пандемия күч алганда айыл калкы заманбап айылдык поликлиникаларга муктаж болгондуктан Ихсан Хайрия коомдук фонду айылдык клиниканы куруп бүтүрүүнү 4-чү долбоор катары баштаган. Буюрса катлавандар казылды. Баштоонун алдында турабыз. Долбоордун ичинде оборудованиялары толгун. Заманбап шарт түзүп элге кызмат көрсөткөндө жакшыраак кызмат көрсөтүлсүн, эл ушундай жакшы имараттарда өзүнүн ден соолугун чыңдасын деп Ихсан Хайрия фондунун өкүлдөрү келип бизге ушундай шарт түзүп берип атат. Мен ушу президенттин Жалал областындагы ыйгарым укук өкүлүнүн өкүлчүлүгүнүн атынан, өзүмдүн атынан терең ыраазычылык билдирем ушуга. Быйылына баштап атышат булар. Кудай буйрса ушу бүткөндө дагы ушу лентасынын ачылышын кылганда катышайлы, Кудай буйрса. Ийгилик каалайм сиздерге.
Биз Достук айыл өкмөтүндө 9000ге жакын элди тейлейбиз. Быйыл пандемия болуп, элдерибиз көп ооруганына, пневмониялар көп болгонуна байланыштуу бизде медиктер жетишпей, жана рентген аппараттары, УЗИ аппараттары, томографиялар жетишпей, элдерибиз канча 90 километр Жалал Абадка, Ош областарына барып, Юрфа жана частный рентгендерге түшүп келишти. Эми чет элдик донорлордун, айыл өкмөттүн жана президенттин жардамы менен ушундай бардыгы специалисттери менен, аппараттары менен, шарттары менен поликлиника курулуп атканына биз чоң кубанычтабыз. Бул бизге аябай жакшы жардам берет, биздин мээнетибизди жеңилдетет, элибизге жардам берет. Ушун үчүн биз президентке, жергиликтүү бийликке, донорлорго чоң ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Кал көйгөйүндөгү дагы бир долбоор Шамалсай айылындагы 2 көчөгө таза суу тартуу. Биз бул жерде турабыз. Бул жерден алсак сууну могу 2 көчөбүзгө кошумча Бакыт көчөсүнө суу буюрса Саматя көзү барат. Бул долбоор деле Каналдан эле сразу өтө сонун болуп турушул. Саматя эле барат да буюрса. Бул долбоорубуз деле ошол Бириккен Араб Эмиратынан Мухаммед бин Рашид фондунан Ихсан Хайрия аткаруучу Кыргызстандагы. Буюрса азыр кече күнү 2 километр суу түтүктөр келип түштү. Техникаларды уже жалдап, аба ырайына карап ишти баштайбыз. Жакын күндөрдө жергиликтүү жамаат менен биргеликте фонддун кызматкерлери менен бүтүрүп, элди таза суу менен жалпысы 200 кожолукко жакын калкты суу менен камсыз кылабыз деген ойдо максатта турабыз. Эч качан эл журтубуз оорубасын, тынччылык болсун. Кудай буйрса, мына мамлекетибиз дагы, президентибиз өзү дагы айтып атат, инвесторлор менен тыгыз иштеген. Инвестор эч качан мындай суранбасын деп атат. Акимге барып, айыл өкмөткө барып, наоборот силер барып сураңылар деп атат. Ошон үчүн биз дагы болгон шартты түзүп беребиз. Мамлекет тарабынан кандай жардам керек болсо биз баарын атар беребиз. Бүгүнкү күндө биздин кайрымдуулук фонд республиканын ар кайсы аймактарында ар кандай иштерди кылып атат, кайрымдуулук иштерин. Анын ичинен бүгүн мынакей Кудай буйруса Жалал Абад облусунун Нокен районунун Достук айыл өкмөтүндө 6 объекти баштадык. Ал 2 мектептин кошумча корпустары, 2 чоң көчөлөрүндө таза суу проектиси, анан бир бейтапкана, бир мечитти баштадык. Жалпы сметалык немеси, суммасы 42 миллионго барабар болот. Ошол бүгүнкү күндө кийинки мектептер жана бейтапкана кийинки окуу жылга чейин бүтөт буюрса, ал эми таза суу проектилери аба ырайына жараша тез эле бүткөнгө аракет кылабыз. Ушул Достук айылын тандап алышыңыздарга эмне себеп болду да? Бизге булар 1,5 жылдан бери эле кайрылып жүрүшкөн. Таза суу маселеси боюнча кайрылып келип атышкан. Анан биз аларды баягы донорлорго сунуштайбыз да. Сунуштап ошол жактан алар тандап алышты ушул айылды. Анан ушул айылга келип калдык биз. Мына ошентип Ихсан Хайрия коомдук кайрымдуулук фонду Жалал Абад облусунда алгачкылардан болуп, Достук айыл аймагында жалпы сметалык баасы 42 миллион сомдук 6 долбоор менен иш баштап отурат. Ал эми ийри көлөмдө инвестиция тартууну адатка айланткан Достук айыл аймагы бул жылда да 100 миллион сомдон ашык инвестицияны тартарына ишеним чоң.